Акнет ишканасынын акционерлеринин 2018 жылдын аяк ченинде ачыкка чыккан чыры токтой элек. Компанияда 3 адамдын үлүшү бар жана алардын бири компаниянын мурдагы жетекчиси Кубан Ажимудинов салыктан качууга, документ жасоого, курал, ок-дарыларды мыйзамсыз жүгүртүүгө шек саналып камакта жатат. Анын тарапташтары тарабынан компанияны рейдерлик жол менен басып алууга аракеттер көрүлүп жаткандыгын Акнеттин аткаруучу директору Азат Базаркулов айтып чыкты. 3 жылдан бери учредительдердин арасында талаштар болуп атат. Өткөндө дагы мына 6 октябрь күнү Ажимудиновдун өзү дагы туугандары аракет кылышты компания захват кыларына. Как раз мен да өзүм жумушта болчумун. Алар келишти. Сурадык, эмнени каалайсың, биз башкарыш керекпиз. Пожалуйста, кабинет керек болсо, кабинетке отуругула, башкаргыла деп бирок айттык. Бул мыйзамга кирбейт. Мен да как сотрудник катары, мына биздин сотрудниктен катары бир эле талабыбыз бар. Компания мындай тегиз иштесин. Акнетке карата социалдык төлөмдөрдөн жана салык төлөөдөн качуу фактысы боюнча 2019 жылы бир нече кылмыш иши козголгон. Буга байланыштуу былтыр май айында Кубан Ажимудинов жана Стройсет компаниясынын директору менен башка эсепчи камакка алынган. Кийин экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызмат Акнет 150 миллион сом салык төлөгөнүн аныктаган. Ишти андан ары Ички иштер министрлиги иликтеп, Акнеттин ошол кездеги жетекчиси Ажимудинов дагы 616 миллион 816 миң сом салыктан качканы аныктаганын билдирген. Мындан тышкары 384 миллион 901 миң сомду мыйзамсыз алып алганы расмий кабарланган. Ал эми компаниянын негиздөөчүлөрү катары Кубан Ажимудинов, Аскар Кутанов жана Руслан Абдумажитов деген жарандар катталган. Демек Акнеттин бир эмес 3 ээси бар. Ишканада алардын ар биринин 33% үлүшү бар. Ошондуктан ээси камакта жатат. Мыйзамсыз иштер болууда деген сөздөр туура эмес экендигин компания билдирип келет. Бүгүнкү күнү Акнеттин 2 ээсинин чечими менен иш жүрүүдө. Алардын компаниядагы акциясы дээрлик 66,66% түзүүдө. Компаниянын ээлери ортосундагы токтобой келе жаткан талаш кызматкерлердин жумуштарына өз кедергисин тийгизип жаткандыгын Орузалы Шүкүров айтат. Компанияда соңку 5 жылдан бери иштесе дагы маянанын жогорулаганы жана эмгек келишими менен иштөө тартиптери акыркы 1,5 жылда гана киргенин айтууда. Биздин талабыбыз, биздин жумуш ордубуз баягыдай эле уланыш керек. Үйдө жоктагылар эмне кылса алар өзлөрү чечишет. Биз өтөндө линияда иштеген балдарбыз. Бизге кедергиси тийбеш керек да. Ошол. Компаниянын кызматкери белгилегендей, Акнетте соңку 1,5 жылда салыктык түшүү дээрлик 2 эсеге көбөйгөнүн Базаркулов белгилейт. Биз ал учредитель катары башка учредитель алардын биз укуктарын бузган жокпуз. Компания иштеп атат. Өзүңөр деле мына биякта сотрудниктер турат. Сурап көрсөңөр болот. Мурун кандай иш болгон, азыр кандай болду. Мына 1 жыл, 1,5 жылдын ичинде биз 2 эсе налоговый платежторду, соцфондторду көбөйттүк. Зарплаталардын баары банковский карточкага алып атат. Мен ойлойм, биз жакшы жумуш болуп атат деп. Дагы белгилей кетүүчү жагдай коомчулукта Кубан Ажимудинов менен Мелис Турганбаевдин байланышы бар экени тууралуу дагы кептер айтылып келе жатат. Алардын чын төңүнү тууралуу Ажимудиновдун тарапташтарына суроо салып көрдүк. Дейканов Салнурбек, председатель партиясы бар. Мелис Турганды биз тааныбайбыз, биз билбейбиз. Просто жанагы Facebook'tan көрдүм. Болду. Siz bilesizби аларды? Мен билбейм мисалы. Мына момундай азыр мындай нерсе чыгып атат. Бир урматтуу журналисттер, урматтуу ырыс эли. Азыр Турганбаев Мелис бийликке барган жатыптыр, бийликтин бир жакшы орунуна. Ошон үчүн мурунку эски бийликтегилер, башкача айтканда, могу Акнетти басып алган. Каракчылык менен, рейдерство менен басып алгандар, ошол чоң кызматка барышын каалап айтыптыр. Демек, ошол каалап айткан негизде ушундай провокация жүргүзүп атыптыр. Ал эми Кубан Ажимудиновдун иниси Нурлан Ажимудинов коомчулукта айтылып жаткан дооматтар тууралуу журналисттерге маалымат берүүдөн баш тартты. Чолпон Бешилен кызы, Тынчтык Көлбаев, Нью ТВ.